мисек 2 жибек жолу толук молдодо ачык айкын нагло мындайча айтканда жарандардан акча сурап аткан фактыларды жиберип атышат. 5000 сом сураптыр кече жакында. Сөзүм калп болбосун мынаны. Бул мисек боюнча мен да оюмду айткым келди. Мен бул экинчи мисек боюнча айтайын дегем да. Ал жибек жолу толук молдо кесилишинде жайгашкан. Аялдан бардыгы эле акча алышат. Открытый эле эч кандай келгениңдер документиңди карабайт. Келгениңдер эме баланын диагнозу көрүнүп турса деле ооба чыгарабыз, бирок акча беришиң керек, бизге беришиң керек деп ачык айтат экен. Анан эгер акча мен бере албайм, мен өзүм жалгызбай болсо, мен акчам жок деп айтсам, анда колума кайрылы документтерди берип койду. Анда мейли анда ошол эме кылганыңда, ошол акчам болгондо шашпай чыгарасыңдар деп кайра мага документтерди берип койду. Анан мен кайра ал убакта чыгарышым керек да, мен особый бала менен матайдын ачка болсом деп анан айла жок, эртең алып келип акчаңызды берсем болобу десем, анда документин алып калып коюп тургула времени бир жерге. Анан эртең акчаңызды алып бересиз, анан чыгарабыз деди да. Анан мен эртеси күнү алып барып ошол 5000 сом бердим. 5000 сомду берип анан эртеси күнү эме кылдым. Эртеси күнү розовый кагазды ошол акчаны алгандан кийин анан чыгарып беришти. Анан бир эле менин балам көрүнүп турат да. Ал төрагасы үчөө отураткан, төрага деп аткан эркек киши иштейт экен. Мурда бирөө иштечкен, Жамыл деген, ал азыр кетип төрагасы эркек киши болуп калыптыр, жаш эле бала. Бирок ошо акчаларда бардыгы калп эле бири менен сүйлөшүп турат экен төрагасы. Анан төрагасы окупайт деген болгон, анан акча бер деп айтат экен. Төрагасы дагы акча сурайт экен. Анан вообще ошо акчаны бөлүшүп алат экен. А мен 2000 сом берсем болбойбу десем, биз бөлгөндө аз эле болуп калат деп 5000 сом төрага дагы алат деди да. Анан айла жок, 5000 сом бергенге туура келди. Биз ошентип чыктык. Антпесе кулуска документти кайтарып берип койду да. Ошол себептен акча бергенге туура келди. Анан ошол жердегилердин бардыгынын диагнозу көрүнүп турса деле бардыгынан акча алат экен. Ошол сырттагы мамашалар айтып атат, акчамды бердим, бүгүн 6000 бердим, 7000 бердим, 8000 бердим дегендер бар экен. Бирок эми уруксат болсо, эгерде ошол жарандын телефонун бериңиз, биздин директорубуз мынакей Кыялбек Жаныбекович азыр эле байланышсын. Эгерде азыр айтып аткан сөздөр тастакталса, албетте ал деген жумуштан кетпестен, жөн эле кетпестен статьянын негизинде жумуштан кетиш керек. Мына Кыялбек Жаныбекович, сиз жаңы келиптирсиз, жаңы дайындалыптырсыз. Мына ушул ириген системаны жокко чыгарышыңыздар керек. Ушул талапты жөнгө салышыңыздар керек. Мен азыр жардамчыларым сизге берет данныйлардын телефондорун. Ошол боюнча чечим кабыл алып, ким акча сурады, ким ошол жерден акча алды, ошону расмий түрдө мага дагы берип, чара көргөндөрүңүздөрдүн да жыйынтыгын жазуу жүзүндө мага берип коюңуздар. Негизи бул мисектин ишмердүүлүгү боюнча демилге кылып бүгүнкү комитеттин отурумуна киргиздим. Себеби баарыңыздарга келип аткан кайрылуулар, баарыбызга келип аткан ушул боюнча суроолор абдан көп. Анан ушул мисек дегенде Кыргызстанда эң коррумпированный, эң коррупциялык, баягы бюрократиялык чоң бир мекеме адамдардын көз алдына элестеп калды да. Мисалы мисек бизге кат келет. Булар футбол оюнундагы баягы эң чоң профессионалдык деңгээлдеги лигага айланып калды деп айтсак болот да. Эмне үчүн? Анткени мына бизге кат келет элден. Биз мисекке жиберебиз, мисек психиатрга жиберет, психиатр кайра мисекке жиберет. Мындайча айтканда айлампаны абдан жакшы өздөштүргөн да. Эми ушул мисектин ишмердүүлүгү боюнча алдыңкы ушул сентябрь айларына чейин комитеттин чечими менен комитеттин корутундусуна киргизели сунуштарыңыздарды берсеңиздер, ушул мекемени бир кардиналдуу реформа кылып, кардиналдуу бир жоопкерчилигин күчөтүп, жарандардын укуктарын коргоодо бир иш алып барышыбыз керек болуп атат. Анан ушул жерден азыр бул мисектин ишмердүүлүгү боюнча суроо бергим келип атат да. Интеграция болдубу бул саламаттык сактоо министрлигинин менен ортосунда? Улуубек Багырбекович, уруксат болсо мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө жана мен өз өйдө докладымда айтып кетпедимби, өкмөттүк акселератордун негизинде 100 күндүктүн ичинде биз деген ошол санарип аймак кылып, бүгүнкү күндө сиз айткан жана футболдоштору бири-бирине айдаган токтотуп, бүгүнкү күндө биздин жаран мисекке кайрыла турган жаран биринчи по месту жительства поликлиникага кайрылып, ал жактан врач бардык справканы толтуруп бергенден кийин санарип клиника аркылуу мисектин базасына жөнөтүшөт. Мисектин базасы биздин врачтар эч кандай өздөрү кандайдыр толуктап же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизе алышпайт да. Бул ошол врач кандай чечим чыгарып берсе, ошол чечим негизинде либо майыптыгы бар же жок деп только чыгарып бере алышат. Саламаттык сактоо министрлиги менен санариптештиби толук түрдө? Да, толук санариптештик. Акселератордун аркалыгында иштедик да 100 күндүк жок жаран. Бүгүнкү күндө такыр футбол оюну болбойт. Жок. Мен колума тактоо иретинде айтып кетейин, ушул жерде футбол ойнотуп эмес, эгерде биздин ошол врачтар справканы до конца толук толтурбай калган күнү болсо, биздин жарандарга каталар болуп калса, биздин жарандарга мисектин врачтар айтат да, ушул жерде справка толук кандуу толбой калган экен. Ошондон улам алар кайрадан поликлиникага кетириши мүмкүн. Ошол эле учурда да. Мына бул жерде каттар келип атат да бизгечи. Бир дагы юридикалык корутунду жок. Жөн эле кет деген кат да. Бизге келбей деген кат да, мындайча айткандачы. Анан эми ушундай бюрократиялык жооптордон улам бүгүнкү күндө жарандарыбыз канча балдар, канча үй бүлөнүн бул көйгөй болуп атат да. Жөн эле мындай кеткиле, биз бул жерде маалымат жок, маалымат бере албайбыз, жана башка деген футбол оюндары бүгүнкү күндө биздин жарандарды абдан кыйнап атат. Анан эң таң калганыбыз мына аутизм менен, Даун синдрому менен сыяктуу ооруган бейтаптар мисалы.
буларды 5 жылда оорусунан айыгып же колу жок болуп калса 5 жылда колу өсүп кетип ушундай чечим бул каяктан алынган? 5 жылдык мөөнөт дегенде эмне үчүн жойбой атасыздар? Азыр каралды. Жаңы мына ошол 185 токтом жаңыдан каралып чыгып, ага кошумча алымчалар өзгөртүүлөр киргизилди. Азыркы учурда Даун синдрому менен эгерде төрөлгөндө коюлса, төрөлгөндөн баштап 18 жашка чейин берилет. Саламатсыздарбы? Мен суроо мындай да, мен эгиз неберелерим бар эле, Асан Үсөн. Үсөнү врожденный гигантизм бутунанчы неме болгон. Буту ошондой төрөлгөн да, ал ошо төрөлгөндөн инвалид болуп төрөлгөн. Анан могу Кыргызстанда ошо төрөлгөн инвалид балдарга мындай пенсия чыгарып берет эле да. Мисалы башка райондордо бар экен. А только Ленинскийде жок экен да, ошочу. Анан бизди футбольный мяч кыла берет да. Bir ulan bir жака неме кылып эле направление бере берет. Аларды алып келсем, кайра мен министрликке кат жазам да. Жазсам, ал министрлик мага жооп берет. Сиз алып атасыз пенсияны данный время деп. Анан ошол эле мисалы мен ошол пенсияны албай эле турам да, каттар менен мен факты менен жазып атам. Жазып атсам, кайра эле министрлик кайра мага жооп берет. Сиз дагы эле до сих пор алып атасыз. Мисалы мына 8000де могу жылы 26-жылы биз бир эле жыл алдык, токтотуп койду. Кайра токтотпогондон мен кайра министрликке жаздым, катты мына пенсиясы токтоду десем, кайра эмеде министрликтен кат келди. Сиз дагы алып атасыз 8000де деп. Мына факт менен катта жүрөт, катта турат. Ошо аны мен такыр айлам кетти. Мен Суровалдиевага 2 жолу жаздым. Кайра эле мындай бири-бирине эле мындай эме кыла беришет да, кат жаап жооп, туура эмес жооптор эле келе берет магачы. Анан такыр айлам кеткенде, могу Улукбек Карбек уулу чечти эле деп, бияка 18 барак кылып мен факт менен бүт баарын жазып өткөрдүм. Улукбек Карбек уулуна. Мен анткени себеби Улукбек Карбек уулуна ишендим. Анткени ушул киши депутат чечет бүт баарын деп. Мына азырда кат келди, катты мен бүт баарын бердим факт менен. Кайра эле кат келип атат. Силер до сих пор алып атасыңар ошол акчаны дейт. Мисалы мен оштуктар айтмакчы, мен жебеген самсага эмнеге мен пул төлөп атканда болуп атат да. Мен мисалы албаган эле пенсияны бизге алдырып коюп атат буларчы. Сиз до сих пор алып атасыңар деп ошондой каттар менде бир папка бар да. До сих пор алып атасыңар. Эжеке биз абдан түшүндүк, эжеке биз түшүндүк. Азыр ушул жерде айгынчы болбоймбу? Уруксат берсеңиздер. Азыр сиздин маселеңиз боюнча мына урматтуу кесиптештер уктуңуздар, пенсия албайт реалдуулукта, бирок кат жазса, сиз алып атасыз деп министрликтерден жооп келип атат. Канча жылдан бери төлөнүп келатат, сизге алып келатасыз, ошол акча сизге которулуп келатат деп атат. А фактически жаран ал такыр акчаны көргөн эмес. Анан ушул боюнча азыр мекеме расмий конкреттүү эмнеге мындай маалыматты берип атасыздар? Эмне үчүн бул адам албаса, алды деп туруп кат жазып берип атасыздар? Бул боюнча кандай жооп бересиздер тиешелүү мекемелер? Уруксат берсеңиздер, бул эжекенин маалыматы боюнча биздин МСЭКтин директору Кыялбек Жонбековичтен маалымат бар. Аскерде кыскача маалымат берип койсун, эмне себептен кандай болуп ушул жагдай ушуга чейин келген. Так, урматтуу депутаттар, эми бул абдан чоң мындай каттар курамы түзүлүп кеттир. Мен кыскача эле айтып коеюн. Бул Осмонов Үсөн Ринатович 07-08-11-жылы туулган. Бул бала тубаса ошо бутундагы гигантизм, экинчи манжасы, оң бутунун экинчи манжасы гигантизм менен төрөлгөн. Бала мындай функциясы, организмдин функциясы бузулган эмес азыркы учурда. Андан кийин дагы операциядан кийин дагы восстановительный деп дагы 15-жылдан 16 жылга чейин берилген. Андан кийин дагы 1 жылга узартып берген, 17-жылга чейин. Ошондон кийин бул кишилер келген эмес. Ооба. Мына президентибиз жакында айлык маянаны дээрлик көтөрүп берди. Бул деген саясат ушул тармактарда, медициналык мекемелерде, социалдык кызматтарда эмгек кылып аткан биздин кызматкерлер, ооба, бул дагы деле жетишсиз, бирок салыштырмалуу көтөрүлдү. Ушул саясат, ушул максат бейбечаралардан, жөнөкөй карапайым адамдардан баягыдай талап коюп, ставка коюп алып, мынча акча бер деп талап кылганды кескин токтотуш керек. Мына маянага да кошумча болуп атат. Маяна албаган үй бүлөлөр бар да бүгүнчү. Эч жерде иштебеген үй бүлөлөр бар. Алар кантип ошол талап кылган акчаны алып келип берет да. Жогоруда кесиптештерибиз абдан маанилүү маселелерди берди, суроолорду берди. Ушул комитетке келип аткан бүгүнкү маселени
жакшы кылдаттык менен жөнгө салыңыздар. Айда Серпековна, негизи мына сиз да жаңы келдиңиз, жаңы дайындалыпсыздар. Ушул тармакты эми жөнгө салып бериңиздер. Могу сентябрь айында биздин ишмердүүлүк дагы башталганда ушул боюнча сиздерден дагы жакшы жаңылыктарды, жакшы жетишкендиктерди күтөлү. Анан баягы бир терезе системасы, футбол кылбаган системаны толук түрдө жөнгө салып ишке киргизип бериңиздер. Экинчиси бул баягы МСЕКтин чечимине макул болбогон жарандарга апелляциялык комиссия түзүү боюнча дагы бир азыр аягына чыгып алайын, комитет үчүн окуп атам да стенограммага. Комиссия кайрылуу укуктарын да жөнгө салып бериш керек. Үчүнчү баягы тубаса оорулууларды диагноз боюнча 18 жашка чейинкиси дагы бир жөнгө сала турган комиссия менен карап, ушуну 5 жылга эмес 18 жылга чейин, 18 жашка чейин деп баягы нормаларды жөнгө чыгарып бериңиздер. Анан эң акыркысы МСЕКтин баш тартуу баягы каттарында мыйзам негизинде так жазылбаса, ошол чечим кабыл алган комиссияга дагы дисциплинардык чара көрүү маселесин дагы карашыбыз керек. Комитеттен ушул чечимине тиркеп коюңуздар. Анан эң башкысы эми баягы жарандардын кызматын, ошолорго татыктуу кызмат көрсөтүү маселесин жөнгө салалы. Жогорудагы кесиптештерибиздин маселелерин толук эске алыңыздар. Кийинки ушул маселеде биз жакшы маалыматтарды, жакшы жаңылыктарды угабыз сиздерден. Чоң рахмат.